Мен ушул жерде, ушул участокта 30 жылдан ашуун убакыттан бери добуш берип келем. Мына жаңы эле добуш берип чыктым. Бүгүнкү күн Кыргызстандын тарыхында ушул бир тарыхый күн катары кала турган күндөрдүн бири. Мына эң биринчи ушул Кыргызстандын тарыхында элден сурамжылоо болду. Президенттик башкаруу системасын каалайсызбы же парламенттик башкаруу системасын каалайсызбы деген референдумга дагы добуш бердик. Мындай сурамжылоо бир дагы болгон эмес элден. Анан экинчиси болсо мына 5-6 октябрда өткөн элдик толкундоодон кийин элдер бир акыйкат калыс бир президентке ээ болсокпу деп мына президенттик шайлоо өнөктүгү жүрдү, үгүт иштери жүргүзүлдү, 17 талапкер катышты, ар ким өзүнүн программасын айтты. Мындан бүгүнкү күнү ошо шайлоо болуп 3 миллиондон ашуун Кыргызстан жарандары шайлоого катышып атат. Мен ошолордун бирөөсү катары өзүм добуш берип чыктым, өзүм каалаган талапкерге. Кудай буйрса Кыргызстанда бир акыйкаттуу, калыс президент шайлай аласызбы деген чоң үмүтүбүз бар.